Boptur emin tahajjud nafil namaz eкен да. Bamdatты окубайт да, bamdatка уктайт да. Ойлоп көрүң, saat 4-тө жаткан адам 5-те туруп bamdat окумак беле. Түнү менен ушундай кылып. Бул дагы вакытты исраф кылыштык туугандар. Ошон үчүн исраф кылуучулардын акыркы натыйжасы бул дүйнөдө жана акыретте кандай болот? Мына шу жөнүндө айтмакчымын. Аллах Таала булар жөнүндө Кур'ан-ы Каримде айткан. Аллах Таала аша чаап ысырапкорчулук кылгандарды жана жалганчыларды туура жолго багыттабайт дейт. Исраф кылуучуларды биринчи, ошону менен бирге жалганчыларды деп атат. Эмнеге десе, исрафкорчу жалганчы болот экен да. Исраф кылып, пулду жок кылып салды, кана пул десе, аяка кетти, бияка кетти деп кетпеген жактарын эле жана деп шылтоо айтып жалган сүйлөйт. Ошон үчүн исрафкорчулуктарды да, исрафчыларды дагы, жалганчыларды дагы Аллах Таала хидаят кылбайт дейт. Андан кийин айтат, чектен чыгып исраф кылгандар булар тозоктун ээлери дейт. Малы дүнүйөсүн саунага сарп кылган, андан кийин малы дүнүйөсүн казиного сарп кылган, малы дүнүйөсүн сигаретке, аракка сарп кылган, малы дүнүйөсүн наркотикке сарп кылган. Мына ушундай адамдар тозоктун ээлери. Анткени адалдан таптуу, арамдан таптуу, бирок акчасыны анык арамга сарп кылып атпайбы? Бузукка, ыплас нерсеге сарп кылып атпайбы? Бир ата баласына айткан экен да, бу адамдар эмнеге мечитке аз келет дагы, анандай казино, пазино, түн клубтара, наркоберкелерге көп барат десе, атасы айттырды, балам, сооп арзан, кардар жок. Күнөө кымбат, кардар көп деген экен да. Күнөө канча турса адамдар пул берип алат да. Бирок сооп бейпул болсо дагы албайт. Бул жөнүндө канча жанагындай бир элдин ичинде эл ашкере мынандай деп айта албаганда анекдотторду ойлоп табат экен да. Шундай анекдоттор бар. Кыямат күнү болуп дейт, пулдар жаннатка кирем деп туруп калыптыр катарга. 20 сомдук мен кирейин деп алдыда турса аксакал, Сүймөн Кулаба мен кирем деп атат экен. Эмне десе, мен чоңмун да, мен авторитетим чоң, 5000 сомдук болуп атпайбы десе, сен акыркы жолу мечитте бирар жолу садака болгонуң эсиңде барбы деген экен. Мына азыр мына балдар пул топтоп атат. Ишенбесиңер келип бир эсептеп көргүлө да. Бир 500-200 сомдук эмнеге 20 сомдукка бир 200 сомдук туура келсе айта бересиңер да. Мына ушундай. Амма атама аш берем дегенде, пакет кылам дегенде, дагы бир элге мындай өзүбүздү көрсөтүп коюш керек, улак чабам дегенде, жанагындай ат оюн, күрөш кылам дегенде, адамдар машинелерди тигип өтүп атпайбы? Квартираларды тигип ташташып атпайбы? Квартираларды, машинелер. Неге анда атактан бар да? Бу жерде садака кылынган акчада Алланын алдында бериле турган сыйлыкты билгениңерде эле, анда ошол квартираны Алла жолуна сарп кылган болот. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, мына ушул нерселерде исраф бар экен. Чектен чыгып исраф кылгандар булар тозоктун ээлери дептир Аллах Таала. Аллах Тааланын өкүмдөрүн аткарып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолун жолдоп, анын насааттарын четке чыкпастан, пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн четке чыкпай жашоо зарыл экен. Жеп ичиште, кийиниште, үй бүлөнү багышта, садака кылышта, той өткөрүштө, маркумду акыркы сапарга узатышта, аш бериште, жана башка ушуга окшогон иштерибизде исраф кылбастан деги эле жашообузда ислам дини көрсөткөндөй жашасак, гана эки дүйнөдө бактылуу болобуз. Айрыкча тойлорубузда, маркумду узатышта, жана башка иштерде башка элдин амалдарын аткарып исраф кылганыбыз бул биздин өтө чоң катачылыктарыбыз. Жогоруда айтылгандай, бул бактылуулукка алып барбайт. Тескерисинче өзүбүзгө гана зыян алып келет. Аллах Таала бардыгыбызды адаштырбасын, ысырапкерчиликтен сактап, туура жолго баштасын, динде жашашыбызга Аллах Таала тауфик берсин. Жогоруда айтылган сөздөргө амал кылып, эки дүйнөдө бактылуулардын катарында Аллах Таала болушубузду насип кылган болсун. Аллах Таала туура жолго баштоочу зат, ырайымдуу зат. Баарыбызга ырайым кылып туура жолго баштасын.
Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала Кур'анда айтат, силерди калыс Аллах Таала буйруган динде ибадат кылышка бuyurdu. Болуп дагы ибадатыбызды не амал кылсак, Кудай Таала үчүн кыла турган болсок, ошо нерседе калыстык болот, ошо нерсе динден болот. Аны эми калыстыгыбыз болбосо, башка бир нерсенин үмүтүндө кыла турган болсок, анда бул иш бизге жакшылык алып келбей калат экен. Дуа кылайлы, Аллахым бардыгыбызды хидаятка баштап, хидаяттан адаштырбасын. Аллах Таала бардыгыбыздын рызкыбызды халалдан, туура жолдон берекелүү кылып, көп кылып, өзүнөн башкага муктаж болбой турган кылып рызкыбызды кенен кылсын Кудай Таала. Аллах Таала арамдан дүние издештен Кудай Таала өзү сактаган болсун. Арамга дүние сарп кылыштан Кудай Таала өзү сактаган болсун. Аллах Субханаху ва Таала сафтарыбызды, катарларыбызды зияда кылып көбөйтүрсүн. Намаз окуй албай жүргөндөргө намаз насип кылсын. Аллах Таала мечитке келе албай жүргөндөрдүн кадамын мечитке каратып бастырып койсун. Аллах Субханаху ва Таала ушул келип ушу жерден насаат уккандарыбыз, уккан сөздөрүбүздү туура түшүнүп, амал кылышты Аллах Таала барыбызга насип кылган болсун. Аллах Субханаху ва Таала ушул жыйын алып отуруштугубузду Аллахнын мээрими, берекеси жаап турган бир отуруш кылып, ушул ибадатыбыздан кайткан убактыбызда күнөөлөрдөн энеден туулган күндөгүдөй таза болуп кайтып кетиштибизди Кудайым Таала насип кылган болсун. Аллахым эли журтубузга тынччылык, аманчылык берсин. Бирахметке яркам. Бир Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бир хадис бар. Ликулли даин даваун дейт. Бардык оорунун дабасы бар. Болгону силер издегиле ошон дейт. Башка бир хадисте айтат, садака балени кеткизет. Ооруларыңарга садака менен шипа издегиле дейт. Садака бериштикте шипа бар экен туугандар. Бул бир узун кысса, башка жумаларда айтып беребиз. Жыйынтыгы ушундай да, бир мазлум башына иш түшүп турган баланы өлтүрүп канын ичсең, Алла шипа берет деп бир падышага бир таап айтат экен да. Бир баланы таап келди дейт. Ата-энесине бир себеттен алтын берди эле баласын сатып жиберип кетип калышты дейт. Бу баланы жөндөн жөн өлтүрсөк болбойт эми. Бунун не деп өлүмгө өкүм кылсак экен десе, казыга бир себет алтын берген экен, оям үстүнөн өкүм чыгарып берипти. Союп жесе боло берет ушу баланы. Эми соя турган убакта падышанын ооруп турган жүрөгү жакшы болуп калды. Бала күлүп турса, балам сени союп жеген жатсак, сен күлүп турасың. Сени союп жеген турсам, жүрөгүм дайыгып калды, сенин акыбалың көрүп. Бул неден деп таң калып калды дейт да. Бала айтты дейт, падышам, баланы бирөө капа кылса энесини жашынат. Бирөө көңүлүн оорутуп, бирөө жамандык кылса атасына барып арызданат. Атам менен апам мени сатып жиберди. Укугунда адилетсиздик болсо казыга барып арызданат. Казы болсо менин үстүмөн өлүмгө өкүм чыгарып койду. Пукара эч ким сөзүн укпаганда падышасына кайрылат. Падышам менин канын ичкен турат. Мен кимге арызданам? Бир Кудайга арызданып атам. Аллахым, менин өмүрүм бар болсо өзүң сакта. Эгерде шу нерседен мен өлүп кетишим керек болсо, мага райым кылгын деп Кудайдан сурап, ошон үчүн жылмайып турам деген экен. Падыша ошол сөздү угуп жүрөгү жакшы болуп калды дейт, ооруп турган. Анан жанагы таап айтты дейт, жүрөгүм жакшы болуп калды, муну канын ичпейли, муну кетирип бербейли десе, таксырым, сиз алышты билгенсиз, эч качан беришти билбегенсиз. Бүгүн бердиңиз эле жакшы болуп калдыңыз деген экен. Ошон үчүн дардыбызга шифаны дагы мына ушул Кудай ыраазы болгон жакшылыктарга сарптасак, оору болбойбуз туугандар. Бул бекер кап. Эрте менен 5 километр жүрсө оорубай калат, чуркаган адам оорубайт, анан кийин курортко басып чыккан адам оорубайт, анан ас тамак жеген адам оорубайт, анан мындай туура тамак жеген оорубайт деген бекер кап. Бул нерселердин бардыгында экинчи тарабы бар. Ошон үчүн оорубайт ким билесиңер? Оорубайт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан, садака берген адам оорубайт. Садака берген адам оорубайт. Мечитибизге бир тууганыбыз садака берип, ошол өзүнүн бир тууганына, жакшы бир акабызга дуа кылып койгула. Ушул эртең бүрсүгүн операция болот Истанбулда деп садака кылыптыр. Аллах субханаху таала даргайында кабыл кылган болсун. Мынабу жаңы бакта курулуп аткан мечитти билесиздер. Ошол мечиттин курулушун башкарып аткан
Saparbek ulu Tağaybek akabız bir oruğa çaldırıp kalıptır. Huday Taala dua kılayla Allah'tan halı surap